Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын эпиграфы акыл тозбогондон билим түгөнбөгөн экен. Бул макалдын маанисин тереңирээк түшүнүү үчүн сабактын жүрүшүндө акыл ой жүгүртүп, жаңы маалыматтарды өздөштүрүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе келгиле, төмөнкү сүрөттү карап көрөлү. Эмнени көрүп турасыңар? Адамдын баш мээрисин көрүп турам. Адамдын баш мээрисин көрүп турам. Адамдын баш мээрисин. Ал кандай экен? Табигыйбы же жасалмабы? Ал жасалган экен. Ал эми анын жасалмай экенин кантип билдиңер? Эмненин негизинде аныктадыңар? Акыл эсибизди, ой жүгүртүүбүздү иштетип, жасалмай экенин билдик. Акыл эс, ой жүгүртүүгө болгон жөндөмдүүлүк илимий тилде бир эле сөз менен интеллект деп аталат. Бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Жасалма интеллект Биз тууралуу. силер менен жасалма интеллекттин кереги барбы деген темада кеңири талкуу жүргүзөбүз. Анда эмесе сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Бүгүн силер балдар жасалма интеллект түшүнүгүн талдап, анын маанисин, иштөө принцибин жана күнүмдүк жашоодогу ордун түшүнөсүңөр. Ой жүгүртүү, талдоо, логикалык байланышты табуу, өз оюңарды далилдер менен негиздөө көндүмдөрүн өнүктүрөсүңөр. Жасалма интеллекттин пайдасы жана коркунучу жөнүндө ой жүгүртүп, технологияны туура пайдалануу маданиятын калыптандырасыңар. Биз күн сайын телефон, компьютер, интернет, мобилдик тиркемелерди колдонобуз. YouTube'дан биз көргөн видеого окшош видеолор сунушталып турат. Ал эми Google тиркемесинен каалаган сурообузга тиешелүү маалыматты кыска аралыкта таап алабыз. Ал тургай телефондун үн жардамчылары Siri же Alicia сыяктуу биз менен таанышып адамдай сүйлөшө алышат. Google котормо менен текст, презентация, слайдтарды бир тилден экинчи тилге которот. Ушунун баары кандайча иштейт деп ойлойсуңар, балдар? Туура. Булар жасалма интеллекттин жардамы менен иштейт. Жасалма интеллект бул компьютердин адамдын акыл эсине окшош кылып, ойлонууга жана маселелерди чечүүгө үйрөтүүчү технология. Ал атайын алгоритмдер менен программаланган компьютердик система катары маалыматтарды анализдеп, үйрөнүп, маселелерди чече алат. Адамдардай сүйлөшүп, оюн ойнойт, машиналарды башкарат. Кээ бири жада калса, сүрөт тартып, обонду ырда жазат. Мы живы! Мы живы! Слушай, я благодарен за то, что ты сделал. Серьезно. И я... Прости, я впервые пытаюсь быть искренним, а ты как будто... Тушка бара жатты Турмуштун даңгыр жолунда Биз билимдин урунун септик Мектеп биздин арзубуз Түшүбүздө аны сезиптиз Ар бир күнү көзүрмө Биздин кыялдар талпынган Балдар, кандай ойлойсуңар? Жасалма интеллектти кайсы тармактарда кездештиребиз? Медицинада, экономикада, автоунаа өнөрүндө. Туура, балдар, медицинада диагностика жана ооруларды аныктоодо колдонулат. Дары-дармек изилдөөлөрү жана жаңы дарыларды табуу боюнча.
Тыйындын эки тарабы болгондой эле балдар, жасалма интеллекттин дагы пайдалуу жана пайдасыз жактары бар. Келгиле алар менен таанышып алалы. Жасалма интеллект медицинада операцияларды так аткарат, ооруларды эрте аныктайт. Ал эми жумушта болсо жардам берет, кеңсе иштерин тездетет, каталарды азайтат. Билимди жеткиликтүү кылат, онлайн курс, тил үйрөнүү платформалары адамзаттын келечегин жакшыртат. Технологиялар өнүгүп, жашоо оңой болот. Жасалма интеллект адамга жардам берүү үчүн жаралган. Анын жардамы менен адамдар оор жумуштардан бошонуп, чыгармачылык менен алектенишет. Ал эми коопсуз жактары, айрым кесиптерге роботтор келип адамдар ишсиз калышат. Көп маалымат чогулткандыктан жеке жашоого кийлигиши мүмкүн. Ал эми кээ бир роботтор өтө акылдуу болуп, адамдардан айырмасы азайып баратат. Эгер туура колдонулбаса, коопсуздукка коркунуч жаратышы мүмкүн. Жасалма интеллектти колдонуу жоопкерчиликти талап кылат. Адамдар аны көзөмөлдөй албаса, технология адамзаттын келечегине терс таасир этиши мүмкүн. Андан эсе келгиле түнкү аңгемелерге кулак салып көрөлү. Саматтын бир заматта башы ооруп, шашылыш ооруканага жеткирилди. Дарыгерлер диагноз коюуга узак убакыт талап кылынат деп ойлошкон. Бирок заманбап жасалма интеллект системасы анын анализдерин заматта текшерип чыгып, оорунун себебин так аныктады. Дарыгерлер туура дарылоо менен саматты өмүрүн сактап калышты. Экинчи аңгемеге кулак салсак, Тимур программист болчу. Ал ар дайым жаңы программаларды жазчу. Бирок жасалма интеллект анын жумушун алмаштырды. Компания автоматташтырылган программалоо системасын колдонуп, адамдарды иштен кетире баштады. Тимур жаңы жумуш издөөгө аргасыз болду. Силердин оюңарча, бул технологияны ким көзөмөлдөш керек? Кана эмесе балдар, силер менен биз аңгемелерди жакшылап угуп алдык. Буга чейинки дагы алган билимдерибизди пайдаланып, фишбон схемасын толтурабыз. Алгандай: балыктын башына жасалма интеллекттин кереги барбы деген бүгүнкү темабыздын суроосун коебуз. Коомдо билим берүүдө, медицинада анын пайдалуу жагы кандай? Сол тарабына ошо пайдалуу жактарын жазабыз, ал эми оң тарабына болсо зыяндуу жактарын жазабыз. Экөөнү бириктирип туруп, анан корутунду чыгарабыз. Пайдалуу жана пайдасыз жагын алганда, жыйынтыгында кандай чечимге келиш керек? Жасалма интеллекттин чын эле кереги барбы? Мына ошого корутунду жазасыңар. Анда эмесе балдар, жообубузду текшерип көрөлү. Жасалма интеллекттин биринчи коомдогу пайдалуу жагын карайлы. Жумушту автоматташтырат. Чоң көлөмдөгү маалыматты анализдеп, тез жыйынтык чыгарат. Ал эми билим берүүдө жекелештирилген билим берет. Автоматташтырылган баалоо жана кайтарым байланыш ала алабыз. Медицинада болсо диагнозду бат аныктайт. Дарылоо боюнча сунуштарды бере алат. Эми ушунун терс жагын карап көрөлү. Кээ бир жумуштар автоматташып, айрым адистиктерге суроо талап азайышы мүмкүн экен. Ал эми көп маалыматты иштеткендиктен копиялуулуктун бузулушу жана маалыматтардын уурдалышы да мүмкүн. Демек, сак болушубуз керек. Билим берүүдө маалыматтын тактыгын көзөмөлдөө кыйын. Анткени бардык эле маалыматтар туура болуп чыга бербейт. Ошондой эле гаджеттерге жана жасалма интеллектке көз карандылык өсүп, ой жүгүртүү төмөндөйт. Ал эми медицина тармагында кээде туура эмес диагноз коюшу мүмкүн. Жана роботтордун биз сыяктуу боорукердик камкордук сезими жок болгондуктан гуманитардык мамиле жетишсиз. Атап айтканда балдар, корутундаласак, жасалма интеллекттин пайдасы чоң. Бирок аны ишенимдүү жана көзөмөлдүү түрдө колдонууну үйрөнүшүбүз керек. Сабагыбыздын аягында ушул жасалма интеллект боюнча Гапыр агайдын мындай деп айтканы бар экен. Угуп көрөлчү балдар.
жасалма интеллект, IT технология бардыгы булар жаман эмес. Бар болгону адам ошонун алдыда алсыз болуп калбасын дегендей. Адамды күчтөндүрүү, адамдын адамдык дареметин арттырууга өзгөчө басым жасай турган учур келди дегенди гана айтып атабыз. Суроо балдар. Гапыр агай муну менен бизге эмнени айткысы келген? Силер адамчылык касиетти жоготпоого жана жасалма интеллекттер пайдалуу экенин айткыс. Бизге Гапыр агайыбыз жасалма интеллект деген жакшы деп белги берген, бирок ал кишилер акылсыз болуп калбасын деген немесин берген да, жообун берген. Жасалма интеллект бул жаман эмес экен. Адам жасалма интеллекттин астында алсыз болуп калбаш үчүн ар тараптан маалымат алып, өзүн өнүктүрүп турушу керек. Антесе ал жасалма интеллекттин астында алсыз болуп, анан өзү акылсыз да болуп калат. Азаматсыңар балдар. Туура айтасыңар. Демек биз жасалма интеллект баардыгын жасап коет деп, ага жоопкерчиликти артып, билим алуудан баш тарта турган болсок, биз туура эмес кылган болобуз. Тескерисинче, жасалма интеллект кандай өнүксө, биз дагы өзүбүздү ар тараптан өнүктүрүп, дайыма билим алууга умтулуубуз керек. Анткени билимдүү адам гана жасалма интеллектти өз пайдасына туура колдоно алат. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүңөр, эмне силерге жаңы болду? Бир сүйлөм менен корутунду чыгаргылачы. Азаматсыңар балдар, силер сабакка абдан жакшы катыштыңар. Анда эмесе үйгө тапшырма, Блумдун кубигин колдонуп, жасалма интеллект деген эмне? Анын негизги артыкчылыктары эмнеде? Аны кандайча күнүмдүк жашоодо колдонууга болот? Жана жасалма интеллект менен адамдын акылынын айырмасы кандайча аныктоого мүмкүн болот? Жасалма интеллект адамдын келечегине кандай таасир этиши мүмкүн? Жана ал аркылуу кандай жаңы технологияларды түзсө болот? Ушуга өз жообуңарды жазып келгиле. Сабакка катышып бергениңер үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.